Ракурс. Манас радиосунун маалымат аналитикалык уктуруусу. Ракурс. Кыргыз-Түрк Манас университети. Университеттен даты. Манас радиосу. Кутмандуу күнүңүздөр менен саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу Манас радиосунун угармандары, Манас каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн Манас радиосунун Медиа Манастын студиясында конокто Кыргыз Патенттин кызматкерлери жана жетекчиси студияда мейманда. Биз анда студиянын меймандарына суроо узаталы. Алгач тааныштырып өтөйүн. Кыргыз Патенттин директору Рахат Керимбаева студияда мейманда. Рахат Топчубаевна, студиябызга куш келипсиз. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Негизи эле ушу мен билгенден жарым жылдан ашыгыраак убакыттан бери Кыргыз Патентти жетектеп келатасыз. Сиз жетектеп келе жаткандан бери көптөгөн жаңычыл иш аракеттер жүргүзүлүп жаткандыгы көпчүлүккө маалым. Массалык маалымат каражаттарында дагы ушул жаатта жасап жаткан иштерден кабарыбыз бар. Сиз айтып өтсөңүз, негизи эле негизги көңүл ушу билим берүү мекемелерине да өзгөчө көңүл бурулуп жатат. Кыргыз Патент азыркы учурда 2022 жылга маанилүү делген кайсы иштерди жүргүзүп жатат. Жакында эле бир нече жолу Кыргыз-Түрк Манас университетинин экономика башкаруу бөлүмүнүн факультетинин жетекчилери менен жолугушууларды өткөрдүңүздөр. Ушундай эле жолугушууларды башка окуу жайлар менен да жүргүзүп жатасыздар. Быйылкы жылга жасалып жаткан жаңычыл актуалдуу маселелерден айтып өтсөңүз. Рахмат сиздерге. Бүгүн абдан мындай кубанычта болуп жатабыз. Сиздерге окшогон баягы Кыргызстанда алдыңкы университеттер менен бүгүн баарлашып, сиздердин университет менен мындай бир жакындан таанышуу болду да, Кыргыз Патент менен биргеликте. Анан өзүңүз белгилегендей, Кыргыз Патент 30 жылдык тарыхында бир топ эмгектерди жасады да, бир топ эмгектерди жасады. Ошол сиз белгилегендей мен жетекчи болуп келген күндөн тарта биз ушу жалпы жаамат менен дагы чоң долбоорлорго мындай аракет жасап жатабыз. Ошонун ичинде билим берүү жаатындагы инновациялар жөнүндө дагы сөз кылгым келип турат да. Биз жакында ошо РГАИС менен бул Роспатенттин алдында баягы интеллектуалдык менчик жаатындагы кесипкөйлөрдү даярдоо академиясы менен анан аймактагы вуздарды биз меморандумга кол койдурдук да. Анан мунун жыйынтыгы кандай болду? Ал кол коюп эле тим болбостон иш мындан ары дагы уланды да. Ошол аймактагы баягы инновацияга умтулган мектеп жетекчилери, мектеп окуучулары менен ошо РГАИСтин жетекчилери жана Роспатенттин жетекчиси өзү катышып бир вебинар уюштурдук. Онлайн абдан жакшы өттү. Мындай жакындан баарлашуу болду. Ошо аймактагы биздин окуучуларыбыз мындай үмүт артып калды десек болот. Демек мен алайда турсам дагы Москвада же башка Сингапурда барып окуганга менин мүмкүнчүлүгүм бирдей эле турбайбы шаардык балдардай же шаардык мүмкүнчүлүгү бар мындай инсандардан менин эч бир азыркы күндө айырмам жок экен. Демек мен аракеттенсем мындан аркы аракетимди колдоого ала турган дүйнөдө мени түшүнгөн баягы окуу жайлар мени күтүп аткан турбайбы деген биз таризде мындай иш аракеттерди жасадык да. Ошондой ишенич ошо окуучуларга мындай баягы пайда кылдык десем болот. Бул менен эле токтоп калбастан ошол жолугушууда 110 мектеп катышса, мындан ары дагы азыр жакынкы күндөрү биз ошо Кыргызстанда 2200 мектеп болсо, ошол эле Сингапур менен дагы ошо билим берүү жаатында биз онлайн сүйлөшкөнбүз. Биз мектептерибизди ушундай инновациялык багытка бир үндөгөн, ошо мектептериңиздер менен байланышкан шарттарды биргеликте ушул долбоорлорду аткарсак деп сунуштадык өзүбүздүн кесиптештерге. Алар дагы өзүнүн 26 жылга чейинки стратегиясын жөнөттү. Биз ошол тандап алып, ушу билим берүү жаатындагы инновациялар боюнча кызматташсак болот экен деп бүгүнкү күндө биз Сингапурга да жөнөттүк. Демек биз Кыргызстанда 2200 канча мектеп болсо, бүгүнкү күндө Кыргыз Патент ошо 2200 канча мектепти инновациялык мектептерге айлантуу аракетин жасап жатат десек болот да. Бул мына бүгүнкү келген ушу Манас университетине келген иш сапарыбызда ушул багытта.
себеби биз Манас университеттен дагы суранып, ошо биргеликте долбоорлорду, ошо жанагы мектептерге мини баягы инновациялык борборлорду куруу максатында мындай биргелешкен аракеттер болобу? Балким ушуну мектеп жашынан келечекте сиздердин студенттер ушу бир даяр болуп келсе, ошо дүйнө тааным, ошо робототехника, деги эле мындай изилдөөнү университеттер жөнүндө маалыматтарды бүгүнкү күндө алып келсе деген максатта ошо мини баягы инновациялык борборлорду түзүү максатында бүгүнкү коюлган меморандумдагы ушул жаатта болот деп ойлойм. Жана бул меморандумдан дагы мындай бир чоң иштерди күтсөк болот да. Абдан жакшы. Негизи эле соңку мезгилде сиз айтып калдыңыз, мектеп окуучулары, ошол эле жогорку окуу жайлар, баардык эле билим берүү мекемелеринин өздүк потенциалы кандай иш жүргүзүүдө алар активдүү мүчө болуп бере алат депчи. Рахат Топчубаевна, айтып өтсөңүз, экологиялык маселелер дагы Кыргыз патенттин көңүл борборундагы маселе. Ушуга окуу жайлар кандай карап жатат? Кыргыз-Түрк Манас университетинин салымы канчалык деп ойлойсуз сиз адис катары? Эми экологиялык маселелерде бизде менин оюмча министрлик бар. Бирок ошол эле жаатта экологиянын баягы бизде ойлоп табуучулук, бизде мындайча айтканда, жалпылап айтканда кыргызстандыктардын ойлоп табуучулугу мындай бир саналуу десек дагы болот да. Биздин ошо максатыбыздагы жана 2200 мектепти айтып атпайбы, биз инновациялык жаатка өткөргөнгө аракет жасайлы деп. Ошо келечектеги жана сиз айткан экология маселелерин жалпы журттун, ошо кыргызстандыктардын, анан биздин кыргызстандыктарынан аз келсе ошо 7 миллиард ошо дүйнөнүн элинин проблемасын чече турган биз муунду тарбиялашыбыз керек да. Ошону бүгүнкү күндө сиз айткан жана экология маселелерин жана башка маселелердеги ойлоп табуучулук, интеллектуалдык ой байлыктарын бүгүнкү күндө жогорулатуу максатында ошо мектептерге жүргүзүлгөн иш-чаралар ушул багытта болмокчу. Кийинки коногубузга сөз берели. Анда ушул Кыргыз патенттин мекеменин инновация бөлүмүнүн жетекчиси Айсулуу Мустапакулова студияда мейманда. Саламатсызбы? Жогоруда айтылып өттү, негизи эле ушу аймактарда айрыкча көңүл бөлүнүп жатканы бул кубандырат. Билим берүү мекемелеринин баягы иш алып баруу, инновациялык борборлорду ачуу маселесичи бүгүнкү күндө өтө актуалдуу деп эсептейм. Мен дагы жогорку окуу жайларда технопарктарды түзүү, ошо инфра түзүмдү түзүү бул канчалык маанилүү? Рахмат сурооңузга. Өзүңүздөр билгендей, биз Кыргыз патент 2018 жылдан бери технопарктарды түзүү боюнча иш алып барабыз. Жогорку окуу жайларда Кыргыз патент тарабынан 3 технопаркта, 3 жогорку окуу жайларда технопарктар ачылган. Бул КГТУ Разаков атындагы техникалык университетте жана Курулуш архитектуралык университетинде Кагустада, анан Ош техникалык университетинде ачылган. Азыр булар 2018 жылдан бери алгылыктуу иштерди жүргүзүп жатат десек болот. Өздөрүнүн Кыргыз патент тарабынан берилген грант түрүндө 2 миллиондон ар бир вузга берилген. Ушул берилген каражатка өздөрүнүн керектүү жанагы иш ордуларын камсыздоо, техника жактан камсыздоо, керектүү ушул лабораторияларды ачуу боюнча ушул Кыргыз патент тарабынан көмөк көрсөтүлдү. Азыр бул технопарктарда ар бир вуз өзүнүн багыты боюнча иштерди алып барууда. Анан мындан сырткары жакында эле мына биз 27 октябрда чоң инновациялык, биринчи мамлекеттик инновациялык борборду ачтык. Бул дагы Кыргызстанда биринчи инновациялык борбор мамлекет тарабынан. Бул инновациялык борбордо азыр FabLab деп коебуз, өндүрүштүк лаборатория, цифровой өндүрүштүк лабораториясы иштейт, балдардын лабораториясы иштейт, ушул STEM багытында, робототехника багытында. Андан сырткары мындай заманбап конференция залыбыз бар. Ал жерде аябай 4 айдын ичинде эле 25тен ашык иш-чаралар өткөзүлдү. Анан коворкинг деп коебуз. Бул коворкинг биздин ушул стартап проекттерибизди ишке ашыруу боюнча, стартап проекттерди андан ары илгерилетүү боюнча ушу коворкинг түзүлгөн. Ушул инновациялык борборду дагы жайылтуу боюнча азыр Кыргыз патент тарабынан региондордо куруу боюнча дагы иш алып барып жатабыз. Демек, республиканын баардык аймактарында ушундай курулабы?
Буйруса азыр планда Каракол шаары менен жана Жалал Абад шаары каралган. Андан сырткары Ош шаарында дагы биздин ушул түрк өнөктөштөрүбүз аркылуу Ош шаарында да курганы пландаштырып жатабыз. Андан сырткары Баткен облусунда. Буйруса региондордун бардыгы эле областтарда, райондордо биздин жана библиотекаларыбыз бар да, китепканаларыбыз бар. Ошолорду дагы заманбап ушундай инновациялык борборлорго айлантуу дагы биздин планда каралган. Абдан жакшы, Айсулуу, айтып өтсөңүз, ушул жеке пикириңизде аймактагы билим берүү мекемелери, ошол эле жаштар, коллективдер кандай аракеттерди көрүш керек ушул багытта? Сиз айтып жатасыз, жергиликтүү жашоочулар деле алардын салымы канчалык болот ушундай аймактарды ачууда? Туура айтасыз. Бул жерде биз Рахат Топчубаевдин негизи демилгеси менен WhatsApp группалар түзүлгөн. WhatsApp группалар түзүлүп, бүт 7 областтын айыл өкмөттөрү кирет. Биз мисалы инновациялык Нарын, инновациялык Жалал Абад деп ошол багытта биз азыр керектүү маалыматтарды берип жатабыз. Кыргыз патент кандай жумуштарды аткарып жатат, кайсы долбоорлорду ишке ашырып жатабыз. Ушу инновациялык өнүгүү жаатында, интеллектуалдык менчек жаатында, өнүгүү жаатында. Анан бул жерде айыл өкмөттөр түздөн-түз киришип, түздөн-түз байланышта болуп иштеш керек. Себеби ар бир мектеп ошол айыл өкмөттө жайгашкан, райондордо жайгашкан, акимдер, айыл өкмөттүн башчылары. Анан азыр бул боюнча дагы биз мектептер менен, мектептерде жогоруда айтып өтүлгөндөй эле, мектептерди инновациялык жакка буруу боюнча, алардын биздин окуучуларыбыздын, мугалимдердин креативдүү ой жүгүртүүсүн өстүрүү боюнча, дизайн деп коебуз азыр, мышление, ой жүгүртүү, инновациялык жакка буруу боюнча азыр жакшы иштер башталды десек болот. Бул ишти буйруса Кыргыз патент биздин жетекчиликтин астында ишке ашырабыз деп ойлойбуз. Рахат Топчубаевна, ушул Кыргыз патент жүргүзүп жаткан иштерди жайылтуу, жеткирүүдө маалыматтык камсыздоо канчалык маанилүү? Туура айтасыз. Азыркы учурда баягы дүйнө тездик менен көз ирмемдерде өнүгүп жатпайбы? Ошондуктан биз жана аймактарга арналган программаларыбызда ушунун негизги баягы өзөгү десек болот да. Айсулуу төмөндө айтып атпайбы? Азыр баягы WhatsApp группаларды уюштурдук деген. Бул баягы биз күнү түнү иштегенге биз сурандык ошол айыл өкмөттөрдөн, ошол акимдерден биз ушундай бир чакан группаларды ачалы, мындай айыл өкмөттөрдөн, акимдерден турган группаларды. Себеби бизде Кыргыз патентте кандай маалыматтар болсо, Кыргыз патенттин кандай баягы идеологиясы болсо, кандай баягы долбоорлору болсо, биз ошол баягы жетекчилерге жеткиребиз да группа аркылуу. Анан жетекчилер мектепке ылайыктуу программалар болсо, мектептин директорлоруна жеткирип атат. Айыл өкмөттөргө арналган, ушу деги эле айыл чарбасына, деги эле ушу инновацияга арналган программалар болсо, тийиштүү адамдарга жеткирип атат. Бүгүнкү күндө ошол баягы Кыргыз патент менен баягы жергиликтүү бийлик жуурулушуп, мындай бир жакшы ымалада иштеп атат десек болот да. Ошол эле мектептер, ошол эле авторлор, ойлоп табуучулар, жаратмандар, жаш баягы таланттуу акындар десек болот. Бардык Кыргыз патенттин жоболоруна ылайык иштердин бардыгын биз ушул механизм менен да ишке ашырып келатабыз. Мындан сырткары биз аймактарга арналган 40 райондон 40 инновациялык долбоор деген бир чоң демилгени жарыялагандын алдында турабыз. Кудай буйруса бул азыр кабинет министровго кетти, кол коюуда жоболору иштелип чыгылды. Бүгүнкү күндө ошо аймактагы инновациялык ошо айыл жергесинде проекттерди 1 миллион сомго чейин мындай колдоо иретинде Кыргыз патент ушундай бир демилгени ишке ашырганын алдында турат да. Бул долбоор Кудай буйруса баягы элибиздин баягы инновацияга жана креативный ой жүгүртүүгө мындай бир багытталган чоң иш-чаралар жана артынан көп долбоорлорду алып келе турган баягы биздин демилгенүү инсандарыбызды кыймылга келтире турган чоң проект болот деп турабыз. Мындан сырткары биз өткөндө Серхат мырза барды да, биздин Кыргыз патентке барганда ушундай бир жакындан ушу бир жакшы долбоорлорду сүйлөштүк да. Ошондой эле Манас университетинде бүгүнкү күндө каалоо баягы тилектер жаштардын, ушундай бир окуйм деген ынтызар жаштардын үмүттөрү чоң да. Балким аларга сиздер жөнүндө маалымат жана сиз жогоруда белгилегендей жетпей жаткандыр.
ошондой креативдүү мышлениясы бар жаштарыбызды бүгүнкү күндө биргелешкен ушу Манас кыргыз биргелешкен университети менен биргеликте кыргыз патент менен чогуу ошо жанагы ар бир аймактарда чакан инновациялык мектептерди ачсак биз, анан ошол инновациялык борборлор аркылуу Манас университети дагы кыргыз патент дагы маалыматтарыбызды берип турсак, бүгүн ошол ат башыга, бүгүн ошол алайга, Акталага, балким дагы өзгөнгө, бүгүн ошо эч бир көчө калтырбастан, эч бир тоо калтырбастан, бүгүн ошол алайда тоодо мал кайтарып жүргөн бала сиздин Манас университет жөнүндө маалыматы же кыргыз патент жөнүндө бүгүн баягы өзүнүн оюн мындай калыптандырыш керек да. Келечекте тандаса, мен мына мисалы үчүн ушул университетке барсам, мен инновациялык багыттагы медицинада мындай балким эмгектер жасай алат экенмин, же инженердик мындай инновациялар жасаганга мага Манас университети ушундай шарттар түзүп берет турбайбы, же кыргыз патент бүгүнкү күндө студенттерди колдогон стартап программалары бар турбайбы, мен инновация жасасам, демек кыргыз патент колдойт турбайбы дегендей, мындай бир бала бүгүнкү күндө өзүнө баягы ишеним артып, анан бел байлап чыгыш керек да. Биз маалыматсыз эч кимди калтырбашыбыз керек. Бүгүн дүйнө тездик менен көз ирмемдерде баягы өнүгүп жатат. Ошол эле учурда биздин Кыргызстандын жаштары баягы IT тармагында мен дайым айтып келем, жасаган эмгектери, дүйнөдөгү деги эле жасаган эмгектери бүгүн алдыңкы саптарда турат. Ошол эле Эркин Адылов, ошол эле Сартбаева биздин эжеке кыздарыбыз, кандай сүйүндүрөт. Демек ошо Сартбаева, Эркин Адылов болчу балдарыбыз бүгүн балким багыт жетпей атат аларга. Балким ушул жана инновациялык борборлор жетпей атат. Балким түшүндүрүү иштери, балким материалдар жетпей атат. Бүгүн ошо биздин келген максатыбыз ошо Манас университети менен биргеликте кыргыз патент ушундай бир келечектүү, мындай бир чыныгы долбоорлорду ишке ашыруу. Чыныгы элдин баягы сиздерди, бизди суусап күткөн жаштардын талабын аткаруу болуп атат да. Анан баягы эптеп эле баягы кол коюп биз анан ошондон сырт болду дегендей таризде иш алып барбашыбыз керек да. Бүгүн кол койсок, биз эртең ошонун баягы ишке ашуусун камсыздаган иштерибизди, аракеттерибизди башташыбыз керек. Абдан жакшы. Демек эки тараптуу биргелешкен аракет көрүү өзүнүн жыйынтыгын сөзсүз берет деген ишеничтемин. Биздин студиянын дагы бир мейманы Ырыс Турсуналиева, Кыргыз патент мекемесинин баягы маанилүү десем болот, автордук укук башкармалыгынын жетекчиси. Ырыс, айтып өтсөңүз, ушу автордук укук башкармалыгынын жүргүзүп жаткан иштеринен дагы кабар бериңиз. Негизи эле автордук укукту жайылтуу, ал түшүнүктүү да жайылтууда эң биринчи кезекте ошо Кыргызстандын жарандарына канчалык маанилүү. Биздин жарандар баары эле кабардарбы, билеби? Себеби көбүнчө мисалы ырчылар автордук укуктарын алган кезде, гонорар алган кезде балким билет, бирок жалпы эл карысы, жашы ошо автордук укук канчалык маанилүү экендигин бүгүнкү күндө түшүнбөсү да мүмкүн да. Сиздер жүргүзүп жаткан иште дагы баягы түшүндүрүү, маалымат берүү маанилүү болуш керек. Сурооңузга чоң рахмат. Негизи кыргыз патент жөнүндө айта кетсек, бул кыргыз патент саясаты 3 жаатта алып барат десек болот да. Биринчиси бул негизи кыргыз патент каттоочу органда бир чоң функциялардын бири. Анан 3 жаатта алып барат дегенде, биринчиси бул өнөр жай менчиктерин каттайбыз. Ал бир 10-15тен ашык объектилерибиз бар. Интеллектуалдык менчик да. Интеллектуалдык менчик экиге бөлүнөт. Эң чоң жаат бул өнөр жай менчиги биринчи, ал эми экинчиси ушул автордук укук жана чектеш укуктар. Анан үчүнчү ушул чоң бир функциялардын бири бул Рахат Топчубаевдин айта кеткен, Айсулуу менин коллегам айта кеткен инновациялар өдүктүрүүдө. Анан мен ушул автордук укук жөнүндө айтсак, ушул биз кыргыз патент бул жалгыз ушул мамлекеттик агентствобуз. Бул ушул эгерде бир автордук укук деп коелу, бул автордун өзүнүн баягы чыгармасына келип чыккан укук, бул автордук укук болуп эсептелинет. Чыгармачыл адам болобу, жаратма болобу, айылда болобу, чын эле Рахат Топчубаевдин айткандай, балким ал алайдан чыгаттыр, балким Баткенден чыгаттыр, балким Таластан чыгаттыр. Ошол негизи чыгармачыл адамдарды издейбиз, жаратман адамдарды издейбиз. Жакшы бир ал мында возрасты да жок да, балким кичинекей бала болоттур, балким чоң киши болоттур, может быть балким карыя болоттур. Ушундай чыгармачыл адамдар болсо бизге келсе болот. Биз дайым баягы чыгармаларын жаратман адамдар менен иштеп, ошолордун чыгармаларын каттаганга даярбыз. Биз ошону менен айта кетсек,
Биз буга чейин да Манас университети менен да иштеп келгенбиз. Сиздерде мен билгенде ошо режиссура, анан баягы кино менен аралашкан бир факультеттер бар. Ушул Манас университетинде биз да лекцияларды окуп жүргөнбүз. Анан бизге көбүнчө баягы студенттер ушул Манас университетинин атына баягы сиздер дипломдук иштери болот экен, дипломдук иштерин, магистерский диссертацияларын келип катташкан. Мындан сырткары да ошол жана факультеттеги студенттер бүтүп атканда дипломдук ишин баягы кичинекей кыскача фильмдерди тартат экен. 20 мүнөттүк мен билгенден бизге көп каттап келген. Бул каттоолор мындан 5-6 жыл мурда 2015, 16, 17 жылдар көп болгон да. Анан кийинки маалда негизди карасак, баягы данныйларды карап көрсөк, бир аз азайып кетиптир да. Анан мен ойлойм бүгүнкү күндө жакшы сонундагы бир кызматташтыкка жакшы кол коюлду, меморандум коюлду. Ошонун негизинде дагы баягы биздин каттоолор дагы жалаң гана инновацияны эмес, өнөр жай менчиги менен эмес, бул автордук боюнча да биз чыгармалар көбөйөт деген оюбуз бар. Жалаң гана студенттер менен иштебестиктен мындан сырткары да биздин ошо сиздердин профессорско преподавательский состав өзүнүн докторский болобу, кандидатский болобу, же башка бир илимий чыгармалар болобу, же чыгармачыл адамдар болобу, ушул жакта бизге келип каттасаңыздар болот. Ушул учурдан пайдаланып айта кетели, жеке жактарга, физический лицолорго мамлекеттик тарабынан пошлина катталган. Бунун пошлинасы 500 сом, ал эми правообладатель деп коебуз, же болбосо юридикалык жактарга пошлинасы 5000 сом да. Биякта азыр бизди тааныштырды бир сонун жакшы факультеттериңиздер бар экен. Ошо экология боюнча, балким өнөр жай менчиги боюнча жакшы бир изобретение ойлоп табасыздарбы? Селекционный достижения деп атат, себеп дегенде биякта биология факультети бар экен. Жакшы аябай чыгармачыл ошол жерде студенттер чыгабы, же бир кандайдыр бир нерсени ойлоп табышабы, бизге келсеңиздер болот. Анан сиз жана айта кетпедиңизби? Сөзсүз бир эгерде баягы кандайча маалыматтар бересиздер, ошол негизи керекпи? Автордук укук деген эмне? Кантип негизи кыргыз патенттин ишмердүүлүгүн биз элге жайылтышыбыз керек. Биз ушундай мындай меморандумдар коюлуп атат. Мындан сырткары көп ушундай радиого барабыз, көп телевидениеге барабыз. Мында көрдүңүзбү, биз Рахат Топчубаевна менен толтура бир 10 киши келип, ар бири өзүнүн специалисттери, ар бири өзүбүздүн ишибизди мыкты билебиз деп ойлойбуз. Сөзүңүзгө арал же ошо сан ариптештирүү доорунда канчалык жаңычылдыктар болуп жатат? Ушул ал боюнча да айта кетейин, жакшы суроо бердиңиз, абдан жакшы. Сиз билгендей, баарыбыз эле билгендей, бул 19-жылы 20-жылдары президенттин указы чыккан. Бул жерде санариптештирүү бир гана Кыргыз патент эмес, Кыргыз Республикасында болуп атат. Биздин да ушул автордук боюнча 2017 жылдан баштап бизге гиперграф деген система алып келинген. Негизи эле ошол автор любой моментте, жана сиз айтпадыңызбы, сыйакы деген теманы көтөрбөдүңүзбү? Бизде эгерде мурда келип Кыргыз патентке келип айланайын ырыс, мен автордук гонорарым мисалы үчүн Манас радиосунан канча чыкты көрсөтчү дегенде, биз баягы кагаздарыбызды, журналдарыбызды алып чыгып, агай, сиздики Манас радиосунан 5000 чыкты, 20000 чыкты деп айтчубуз. Азыр андай жок. Азыр баягы ошол Баткенде болобу, Алайда болобу, үйүндө отуруп алып, личный кабинет деген бар бизде. Личный кабинетке авторго пароль берилген, логин берилген. Ал отуруп гана интернеттен ачат, кана мен гонорарым канча чыгыптыр, мисалы үчүн Манас радиосунан алып чыгыптыр, ошол жерден караса болот. Же болбосо ОТРК, бизде чоң канал эң сыяклардын чоң төлөөчүлөрү болуп ОТРК болот да. Өзүнүн любой баягы ошол чыгармачыл адам. Биз биякта музыкалык чыгармалар менен, мындан сырткары драмалык чыгармалар менен сыякларды Кыргыз патент чогултат да. Ошол жерде любой автор отуруп алып, региондон болобу, Бишкектен болобу, Чүйдөн болобу отуруп алып караса болот. Андан сырткары мурда да мисалы үчүн ошол эле Манас радиосу же азыр айтып атасыздар телевидение ачылыптыр. Биз лицензиялык келишимдер түзөбүз телерадио компаниялар менен. Алар сыяклар төлөшөт. Анан ошол жерде мурда баягы отчетторду бир адам отуруп алып, Мирбек Атабеков 10 жолу кетти, же болбосо башка бир чыгарма 100 жолу кетти деп бир адам отуруп алып, анан кээде баягы өзү кошуп койгон моменттер да болгондо отчет прозрачный эмес болчу. Биз ошо автоматташтыруу негизинде азыр биз Кыргыз патент атайын Рахат Топчубаевнанын тапшырыгы менен да атайын ТМС компаниясы менен иштейбиз, тендер өткөрүлгөн. Ошол ар бир азыркы күндө 31 канал отчеттор автоматташтырылган. Программный обеспечение бар. Ошонун негизинде чукулуп любой моментте ачсаң көрүнүп турат. Мирбек Атабеков кетип атат, мисалы үчүн ОТРКдан же болбосо ЛТРдан кетип атат деп баары автоматташтырылган. Демек, жеткиликтүү ачык айкын болгонго мүмкүнчүлүк түзөт. Мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Автоматташтыруу деген жакшы нерсе экен, цифровизация деп атабыз. Ошонун негизинде санариптештирилген, автоматташтырылган отчеттор бизге телерадио компаниялар азыркы күнгө Кыргыз патентке тапшырып турушат. Абдан жакшы. Бизге бөлүнгөн убакытта жыйынтыкталып баратат. Рахат Топчубаевна, сизге сөз берейин. Кыргызстан бир караганда кичинекей эле өлкө,
ошентсе дагы жаратмандык, ойлоп табуучулук жагында жакшы иштерди кылганынан кабарларыбыз бар. Негизи эле дүйнөлүк аренада салыштырып көргөндө Кыргызстан эмнеси менен мактана алат? Сиз жетекчи катары айта аласызбы? Кыргыз патент ушу ойлоп табуучулук жаатында балким Кыргызстандын бир кенеде окуучу таап чыкты, балким бир карыя таап чыкты. Ушу ойлоп табуучулугу менен мактана алабы? Андан кийин ушуну айтсаңыз дагы анан эл аралык байланышыңыздар канчалык болуп атат бүгүнкү күндө? Рахмат, абдан жакшы суроо болду. Бул чындыгында Кыргызстан эмнеси менен мактана алат дүйнөгө деп атпайсызбы? Биз ушул өсүп келаткан муунубуз менен, билимдүү жаштарыбыз менен, билимге умтулган жаштарыбыз менен биз мактана алабыз. Бүгүн ушул билимге умтулган жаштарга шарт түзүп берүү ошо Кыргыз патенттин милдеттерине кирет деп ойлойбуз. Ошол эле жана башында белгилеген инновация жааты. Мектептер боюнча айтылган, сизге жогоруда айтылган ойлордун бардыгы ошол биздин жаратман жаштарыбызга арналган программаларда биз ушуну сыймыктанып айта алабыз. Бүгүнкү күндө бардыгынын мүмкүнчүлүгү бар экенин билип турабыз ошо дүйнөлүк агымга аралашып кеткенге. Ал үчүн бизге окшогон жетекчилердин, жалпы журттун, ата-энелердин, ошол эле жанагы жаш балдарыбыздын баарыбыздын жалпылаган аракетибиз керек болуп жатат. Дагы бир нерсени айтыш керек, биз 7 миллион кыргызстандыктарды багыш үчүн эмес, биз балдарыбызды 7 миллиард дүйнөдөгү элди багыш үчүн тарбиялашыбыз керек. Бизде ошондой мүмкүнчүлүк бар. Эмне себептен бизде балким айфондор, балким башка мындай бир алгылыктуу нерселер ойлоп табылбаш керек. Бизге балким жаштарыбызга багыт жетпей атат. Бүгүн дүйнөгө аралашып кеткен жаштарыбыз, мына Асел Сартбаева жасап атпайбы эмгектерин, медицина тармагында канча ойлоп табуучулугу бар, Ошол эле Эркин Адылов бүгүнкү күндө Швейцариянын менин билишимче банктарынын бир канча бир жакшы системаларын жасап атат. Эркин Адылов ушул абадан дем алып, Асел Сартбаева ушул Кыргызстанда чоңойгонуңуздар. Демек биз балдардын дымагын ойготушубуз керек бүгүнкү күндө. Сиздер менен биргеликте бүгүнкү келген максат дагы ошол болуп атат. Бүгүн ушулга көмөктөшсөңүздөр, балким бир ушул сапарлаш болобуз, ушул бир билим кербенине, ушул инновация кербенине, жаратмандык кербенине деген ой максаттар менен келдик да. Анан буйруса бул иштер жакынкы күндөрү жыйынтыгын берип, биздин жаштарыбызды туура багыттасак, албетте сөзсүз түрдө бай ийгилик жылмаят. Ушул бир 5 жылдын аралыгында биздин жаштар дүйнөдө ордун таап, мындай бир чоң тепкичтерге чыгат деген ойдобуз. Ошол эле учурда бизде мындай ар тараптуу колдоо болуп атпайбы? Биздин ажообуз, президентибиз Садыр Нуркожоевич дагы бүгүн ушу аймактарды өнүктүрөлү, ушу аймактагы жаштардын билимине көңүл буралы дегени бул мындай бир баарыбыз мындай оюбуз бир болуп, бир багытта, бир кайыкта баратканыбыздын белгиси да. Демек ошол билим кербенибиз, дүйнөгө болгон мындай бир чабуулубуз, чабуул деген билим чабуулубуз, ушундай бир аракеттерибиз Кудай буйруса мындай ишке ашат деген ойдомун. Абдан жакшы. Анда ушуну менен биз жыйынтыктайлы бүгүнкү эфирде сиз айткандай илим, билим кербени, жаратмандык кербени узак болсун, Кыргызстан дүйнөгө аты чыксын, ошо жогоруда айткан инсандар сыяктуу эле жаштардан дагы чыксын. Биз ошону сыймыктанып айтып турган эфирлерди дагы уюштура алдыда. Сиздер жүргүзүп жаткан иштердин эң маанилүүсү ошо мектеп окуучусу болобу, ар кандай конкурстарды уюштуруп, демөөрчүлүккө алып жүргүзүп жаткан иштериңер аябай сүйүнтөт да. Бул нерсе адамдарды баягы шыктандыруучу нерселерди жасап жатканыңар сөзсүз түрдө өзүнүн жыйынтыгын берет деген ишеничтемин. Анда сиздерге ыраазычылык билдирем. Студияга келип маанилүү маек куруп бердиңиздер. Бүгүн студияда мейманда Кыргыз патенттин кызматкерлери жана жетекчиси Рахат Керимбаева болду. Сак саламатта туруңуздар. Рахмат. Саламатта туруңуздар. Манас радиосу. Радио Манас. Манас радиосу. Ободо Манас радиосу. Манас. Herhalde beni baştan avutmuş.